Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу республикалык илимий практикалык конференциянын катышуучулары, кадырлуу мекендештер, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер, улуу атамекендик согуштун ардагери, өзүнүн талыкпас жана күжүрмөн эмгеги менен элибиздин эсинде калып, атын тарых барактарына өчпөс тамгалар менен жазылып кеткен Рысбек Айдаралиев сыяктуу залкар инсандын 100 жылдык маракесине арналган иш-чарага катышуу биз үчүн чоң сыймык. Залкар инсаныбызды ушул сыяктуу илимий практикалык конференцияларды эскерип, алардын басып өткөн жолун жана жасаган иштерин кеңири талкууга алуу келечек муундарга, жалпы баарыбызга эбегейсиз пайдасын берет деп эсептеймин. Ошондуктан учурдан пайдаланып, ушул иш-чаранын уюштуруучуларына ыраазычылык айтып кетким келет. Рысбек Айдаралиев атабыздын баскан жолу, өмүр тажрыйбасы өз элине, жерине, мамлекеттин чын ниеттен берилгендик менен ак кызмат өтөөнүн жаркын үлгүсү. Кыска мөөнөттө артта калган Каракол колхоз чарбасын ирээлештирип, зор ийгиликтерге жеткирип, анын натыйжасында миллионер жана ордендүү колхоз даражасына жеткиргендиги Рысбек Айдаралиевдин мыкты инсан жана көрөгөз жетекчи болгондугун далилдеп турат. Мындай инсандар бүгүнкү күндө жаныбызда жок болсо дагы, алардын жасаган иштери элибиздин эсинде сакталып, келечек муундар үчүн үлгү болуп келе бермек. Урматтуу катышуучулар, кадырлуу коноктор, сөзүмдүн аягында конференциянын ишине ийгилик каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Өлкөбүздө тынчтык, элибиздин ичинде ынтымак болсун. Рахмат сиздерге.